Беловодская айылындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан 20 жаштагы жоокер Бекзат Эсенбеков сабалгандыгы боюнча ÖKM түшүндүрмө берди. Окуядан кийин сабалган жоокердин иши боюнча 6 аскер кызматкери жумуштан четтетилгендиги маалымдалды. Көчөгүнүн 7-синде аскер прокуратурасы иш козгоп, коргоо чарасын ошол эки камакка бекитилди ал бала пропанчик. Калган ошол эки бизде баягы аскер терминдери мындай деп айтылат, ошо кичи аскер кичи кол башчы, орто кол башчы анан жогорку жетекчилик депчи. Ошонун баардыгы тең, ошо тиешелүү аскер кызматкерлердин баардыгы тең өздөрүнүн аткарган милдеттеринен четтетилди. Бүгүнкү күндө ошол эки тергөө амалдарын баягы объективдүү жүргүзүү максатында баардыгы иштен четтетилди. Окуя 31 майдан 1 июнга караган түнү болгон. Аскердин сабалгандыгы кечки медициналык текшерүүдөн кийин аныкталган. Бул окуя 1 июнь күндө аныкталган. Билесиздер, аскер бөлүктөрдө кечки вечерний поверка деп коет. Ошо вечерний поверканын алдында ошо телесный осмотрга жоокерлерди баягы көк алган жокпу, травматизмди алдын алуу максатында баягы телесный осмотр жүргүзүлөт. Ал жерде биздин аскер бөлүктө өзүбүздүн санитардык часть бар. Ошо санитардык частьтын фельдшери аркылуу ошо телесный осмотр жүргүзүлүп аткан маалда ошол эки Эсенбеков Бекзаттын буттары шишип калгандыгы байкалган. Анан ал жерде ошо биздин фельдшерибиз сразу андан түшүнүк кат алган. Түшүнүк катта Эсенбеков Бекзат отпускага барып келген 21 майдан 26 майга чейин ошол эки Талас областынын өзүнүн үйүнө отпускага кезектеги өргүүгө барып келген. Өргүүгө барып келгенде ошо жакшы болгондугун билдирген. Анан кийин ошол эки бир күндөн бери эле баягы чуркаса, нагрузка болуп, одышка болуп, ушундай симптомдор пайда болгондугу аныкталып, анан кийин түшүнүк катын жазып берген. Ушул мезгилде мындай оор нерсе менен эч кандай мындай невзаимоуставный отношение болгон эмес ал частта. Акыркысы эле былтыр декабрь айында болгон бир офицер менен контрактиктин экөөнүн ортосунда. Бирок буга чейин мындай жоокерлерге сабап уруп деген нерсе болгон эмес. Ушул болуп калган өкүнүчтүү. Мен дагы 17 майда министрликтин атайын буйругу чыккан. Мен дагы ошо бөлөк кызмат ордуна даярдалып, ошол болгон учурда баягы кызмат ордунду өткөрүп берип аткан комиссия менен иштеп аткан маал болгондо мен ойлойм, действительно ошол маалда баягы биз сабап койгон түнү, значит, биз дагы бөлөк нерсе менен өткөрүп берип атып, аскердик бөлүктөрдө мүлктөр, курал жарак көп нерселер бар, ошолорду өткөрүп берип атып, биз мындай жакшы көңүл бурулбай калган да бул нерсеге. Маалымат жыйыны өтүп жаткан учурда сабалган жоокердин апасымын деген аял киши кирип келди. Ал баласынын дарылануусуна ÖKM'ден дары-дармек берилбегендигин айтып чыкты. Бекзат жөнүндө ушунчалык спокойный жүрчүм да, жакшы деп айтып сүйлөшкөн сайын жакшы дей бергенде мен бир Аллага анан ошо МЧСтин немесине ишенип жүргөм. Бирок мен ишенгендей болгон жок. Дени сак баламды жөнөткөм. Мен азыр баламды кече көрүп келдиңер, азыр да УЗИден өпкөсүнөн суу алып атыр. Ага ким жооп берет? Анан уялбай кече айтып атасыңар, МЧСтен дары-дармекке жардам берип атасыз. Бир тыйын жардам бердиңерби? Мына айылдан бүрткөн тыйынымды көтөрүп келатырмын ушу балам үчүн. Кактан жардам болуп атат? Кимден жардам болот? Болобу ошондой бирдеке? Кактан болот? Качан болот? Эскерте кетсек, ÖKM'дин жоокери оор токмокко алынгандыгы тууралуу анын жакындары социалдык тармактарга жазып чыккан. Ал эми башкы прокуратура ÖKM'дин аскер бөлүгүндө жоокерди сабады деген прапорщик кармалгандыгын билдирген. Буга кошумча Бекзаттын жакындары ички иштер министри Улан Ниязбековго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылышкан. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Нурсейит Анаркулов, Регион, Бишкек.